Аймактарды өнүктүрүү максатында 2 жыл мурда башталган долбоор жыйынтыкталды. Анда Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын жана Ош облустарынын 50дөн ашык муниципалдык аймактарына колдоо көрсөтүлдү. 30 айыл аймагына таза суу чыгарылып, 132 миңден ашык адамдын ичүүчү суу көйгөйү чечилди. Ошондой эле эл ичеринде спорт клубтарды куруу, таштанды маселесин чечүү, тейлөө тармагын электрондоштуруу иштеп жүзөгө ашырылды. 11 миңден ашык жаран өз аймактарын өнүктүрүүгө активдүү катышып, айылдардагы бир канча убакыттан бери чечилбей келген маселелерин ишке ашырганга жетишти. Өткөрүлгөн жыйында бир канча район акимдери, айыл өкмөт башчылары аткарылган иштер тууралуу толук түрдө маалымат беришти. Азыркы тапта айылдарда социалдык маселелерден сырткары балдардын окуу программасын жакшыртуу, кошумча ийримдерди ачуу, алардын сергек жашоого үгүттөө боюнча көп долбоорлор каралган. Долбоор аяктаганга чейин Кыргыз Республикасында түздөн-түз 50 муниципалитет менен максаттуу муниципалитеттер менен иштешебиз. Андан сырткары улуттук деңгээлдеги биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен Кыргыз Республикасынын бүт булуң бурчтарындагы жайгашкан айыл өкмөттөр менен жана шаарлар менен иштешебиз.